Кытайда 35 адамды унаасы менен сүзүп кеткен адамга өлүм жазасы берилди. Камчыбек Ташиев бул студенттерге өтө каттуу эскертти, акча чогултулбасын. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө. Видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны басып, биздин каналга мына минтип катталып коюңуз. Ошондо гана сиздер дүйнөлүк жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Туркиядагы өрттөн жабыркагандардын арасында кыргызстандыктар жок. Туркиянын Болу провинциясындагы Карталкая лыжа мейманканасында чыккан өрттөн улам 10 адам каза болуп, 32 адам жабыркаган. Кырсык боюнча Тышкы иштер министрлигинен маалымат беришти. Кыргыз Республикасынын Туркиядагы элчилиги тарабынан бул окуя боюнча Туркиянын компетенттүү органдарынан маалымат сурады. Туркиянын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдын ала маалыматына ылайык, учурда имараттын жогорку кабаттарындагы өрттү жоюу иштери жүрүп жатат. Ошондой эле каза болгон жана жабыркагандардын арасында кыргыз жарандары жок дешти. Бишкекте чет өлкөлүктүн телефонун уурдап жаткан учурдун видеосу жарыяланды. Бишкекте уурулукка шектүү кармалды. Бул тууралуу Бишкек Шиптен билдиришти. 19 январь күнү Ленин Рипке чет өлкөлүк жаран кайрылып, Бишеналиева жана Киев көчөлөрүнүн кесилишинен баасы 72 миң сомду түзгөн Samsung Galaxy Shred 24 үлгүсүндөгү уюлдук телефонун уурдатканын билдирген. Аталган факт уурулук менен кылмыш иши козголгон. Шектүү катары мурда бир нече жолу соттолгон 1980-жылы туулган жаран кармалып, камакка алынган. Орусияда белгилүү актёрдун унаасынан аялдын жансыз денеси табылды. Белгилүү орус актёру Гоша Куценконун унаасынын багажынан аялдын жансыз денеси табылды. Актёрдун Запорожец унаасы Москванын Кутузовский проспектисиндеги үйлөрдүн биринин коросунда токтоп турган. Унаа ачык болчу. Аялды өлтүрүп, актёрдун унаасына салып койгонго шектүүнү полиция кармаган. Ал 30 жаштагы Альберт Абдулин аттуу бир нече жолу соттолгон жаран болгон. Айрым маалыматка караганда кылмышка шектүү аялды бычак менен кеминде 12 жолу сайып, токтоп турган актёрдун унаасына салып качып кеткен. Актёр унаасын бекитүүнү унутуп калган. Гоша Куценко 2019-жылы туулган, шаары Запорожье шаарынын элесине арнап, Запорожец унаасын сатып алган. Актёр унаасын Москвада дайым айдап жүрчү. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Таиланддагы жарман кеди пил фейерверктен чочуп элди аралап чуркады. Соц тармактарда жайылган видеодо адамдарда пилден качып чуркап жүрүшөт. Маалыматка караганда 5 киши ар кандай жарат алып ооруканага жеткирилген. Пилдин ээси анын тиешелүү уруксаты жок жарманкеге алып барганы аныкталган. Ал кишини полиция кармап кеткенин Mail басылмасы жазды. Эми пил ээсине айып пул салынып түрмөгө кесилет. Кытайда 35 кишини унаасы менен тебелеп кеткен жаран өлүм жазасына тартылды. Кытайдын Чухай шаарында ноябрда элди сүзүп кеткен киши өлүм жазасына тартылды. Бул туурасында чет элдик басылмалар жазышты. Айта кетсек, адам өлүмү менен коштолгон жол кырсыгы 11 ноябрда катталган. Анда 35 адам каза болуп, 43 адам жаракат алган. ЖМКлар жергиликтүү полицияга шилтеме берип, 62 жаштагы фанаттуу айдоочу жубайы менен ажырашып кеткенден кийин каргашалуу окуяга кабылганын жазышкан. Декларация 2023 мурдагы өкмөт башчы Жапаровдун байлыгы, салык кызматы мамлекеттик кызматкерлердин 2023 жылга киришеси тууралуу декларациясын жарыялай баштады. Анда көрсөтүлгөн маалыматка ылайык, былтыр декабрда кызматтан кеткен Акылбек Жапаровдун бир жылдагы киришеси 2.826,6 миң сом болгон. Ошондой эле анын декларациясында аянты 77,5 чарчы метр батири гана бар экени жазылган. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев студенттерге акча чогултууга тыюу салды.
Бул тууралуу ал Бишкекте билим берүү жана илим министрлигинин жетекчилиги жогорку окуу жайларынын кесиптик лицейлердин жана колледждердин кызматкерлери менен 16 январда өткөргөн кеңешмеде айтты. Ашпозчулар казандагы ысык тамакка күйүп калышкан. Казакстандын Алматы шаарындагы тамактануучу жайда 2 ашпозчу ысык тамактан жабыркады. Алматы шаарындагы тамактануучу жайдын ашканасында 2 ашпозчу казандагы ысык тамакты көтөрүп бара жатып, кокусунан үстүлөрүнө төгүп алышкан. Учурда жабыркагандар ашпозчулардын абалы тууралуу так маалымат жок.